Ташиевдин соттун чечимине реакциясы. УКМКнын мурдагы төрагасы 4 жылга соттолуп, бирок пробация менен бошоду. Ал бийликти басып алууга аракет кылууга айыпталды. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркинден ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. 75 жилер каты боюнча айыпталуучуларга эмнеге пробация колдонулду? Бишкектеги 1-май райондук сотунун түшүндүрмөсүнө ылайык, сот айыпталуучулар кылмышты аягына чейин ишке ашырбастан аны жасоого гана даярдык көргөн деген тыянакка келген. Ошондой эле жаза дайындоодо алардын жеке өзгөчөлүктөрү, мүнөздөмөсү жана оңолуу мүмкүнчүлүгү эске алынганы белгиленди. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу агайыны, эже карындаштар. Мына кечээки жанагы сыйкырдуу 75 акылдуунун каты боюнча сот өз өкүмүн чыгарды, туугандар. Албетте арабызда ар кандай адамдар бар экен. Ар нерсенин башын бир айтып, элдин башына ядырганга аракет кылып атышат. Анан кээ бирөөлөр жанагындай чырагына май тамып батыраак бир нерсе болуп кетсе экен дегендер дагы бар. Алар ан сайын мынакей деп шубап, колдонуп ыргытып бирди. Антти, минти, ошолор боюнча бир аз кыскача ой бөлүшөйүн, туугандар. Албетте бир аз убактыңыздарды алсам кечирим сурайм. Эми негизи кечээ соттогон жок, сот актады. Себеби мындай тяжкий деп коет, мындай оор берене менен негизи пробацияга жатпайт, туугандар. Тиякта прокурор сураганда 9 жыл. Ошол берене менен прокурор туура сураганда, мыйзам негизинде сураган. Бул өтө оор берене. Бул адамга эмес, бул бүтүндөй бир мамлекеттин коопсуздугуна бир зыян келе турган нерселер жасашканда. Анан эми ал мейли. Анан колдонуп туруп ыргытып бирди, антти, минти. Эгерде кыргыз элибиз аябай мындай сезимтал, көрөгөч, акылдуу эл, баарын көрүп билип турат. Основной масса аябай жакшы көрүп билип турат, туугандар. Кимди ким колдонду дегенде, именно ушулар Зулушевке окшогон былгыткылар, Шакиевке окшогон былгыткылар, булардын баардыгы Ташиев акайыбыз деле, мисалы үчүн, Кадыр Жапаровдун досунун берген эркине, досунун берген бийлигинен ичине пайдаланып, өзүн көрсөттү, жакшы иштеди. Бирок жакшы жеп да коюптур да анча-мынча. Анан эми мындай карай турган болсо, кимди ким колдонду дегенде, Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Өзүнүн принцибине туруп, бир принцип, элим үчүн деп, жерим үчүн деп камалып, аябай көп азап тозопту көрүп, мындайча элдин бир немесине, довериясына кирип, элдин ишеничин мындайча кирип, элдин тандоосу менен, элдин колдоосу менен ажоо болуп келген конституция тарабынан, башкы мыйзам тарабынан, ошондой эле элдин тандоосу менен келип ажоо болуп келген бул бир эле Садыр Нуркожоевич, биздин президентибиз. А президент буларды мамлекетке иштесин, жардам берсин мага, мамлекетти өркүндөтөйлү, мамлекетти алдыга жылдырайлы деп президент алып келген. Булар ошондо буларды президент колдонуп атат. Булар наоборот былгыткылар, президентти колдонуп атышат. Садыр Нуркожоевичтин довериясын, элдин довериясын кошуп туруп булар колдонуп атат.
Булар ким эле дегенде Зулушев азыр мындай айтканда долларовый миллионер да, мультимиллионер. Укмуш бул ким болчу? Бул учурунда 2020 эле ошол жана немеде депутат болуп жүргөндө ак үйдүн алдында бирөөнүн атын алып $2000 бере албай таяк жеп ак үйдүн алдында ошо $2000 үчүн кидала кылып жүргөн адам болчу. Азыр $2000 эмес, миллион, 20-200 миллион доллардай мындай бир эмеге айланды. Шакиев ким болчу? Бул Бакиев кеткенден кийин атасы аяка бияка урунуп жүрүп, акыры жанагы Осмоновду жана Ихлас компаниясынын жетекчисин кулакка тээп булар. Ошонун YouTube деген компаниясынын телекомпаниясында ушундай эле редактор болуп иштеп аткан. А кийин булар бийликке келгенден кийин буларды багып аткандардын баарын ошол Осмоновдорду ушул Шакиев жок кылды деп атабыз. Анан булар миллионерлерге айланды го. Шакиевде бир нече миллион доллар эмеси бар активи. Булар айтканда маршрутка менен, автобус менен жүргөндөр. Эптеп бизге окшоп эле карапайым эптеп тиричилик кылып жүргөндөр доллар миллионерге айланып атты. Камча кем айтпай эле коеюн. Анан ошондо туугандар кимди ким колдонду? Ичинде ойлонуп туруп, мындай нерсени айтыш керек да. Булар эл үчүн, мамлекет үчүн мындай жасаган ишинен мамлекеттен урдаганы 10 эселеп ашып кетет атпайбы? 100 эселеп ашып кетет туугандар. Ошого кайгырып, анан эртең акталат, анан эртең тияка барып арыздабыз, анан шаарга барабыз. Эртең шаарга барса, бул нерсе өзгөрүп туруп камакка кирип кетиши мүмкүн. Верховныйдан еще хуже болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бизде Жалал Абадта жакшы сөз бар. Чанактап коет. Бул Косектин жана пактанын эмеси астында 3 чанак деп коет. Ошо 3 чанакты бекем кармап, жакшылап кысып эле жашай берсин. Жөн эле, тынч эле. Уже эл дагы уже мындай айтканда уже байкап турат да, араң эле турат. Мындай айтканда ажообузду урматтуу Садыр Нуркожоевичти сыйлаган үчүн эле эл дагы унчукпай турат. Эл аябай ачуусу келип турат. Бул именно ушуларгачы. Жанагы сволч, жанагы аксакалдары, шөпшүктөрү. Булар ойлогондо, булар аларга да бир эткенде биз бийликке келип калсак, силерди бул жерге коебуз. Тиги алар ошентип өмүр бою жана Узакбаевге окшогондор. Ошентип элди жеп, мите курттар булар, ошентип көнгөн адамдар да. Ошондой жол менен дагы жашайбыз деп ойлогон да. Ошон бүгүнкү күндө ажообуз урматтуу Садыр Нуркожоевич мамлекеттин рызкысын, элдин рызкысын буга окшогон шакалдарга, чөөлөргө, мите курттарга жедирбейт. Ошон үчүн биз ажообузду колдойбуз. Жанагындай башты айлантып бар нерсени неме кылгандарды дагы биз кайрылат элек расмий түрдө. Ошолорду дагы жазаласын. Элди провокация кылып аткандарды, жанагы журналист сыяктуу немелерди, блогерлерди баарын наказать этиш керек, жазалаш керек. Мамлекеттин тагдыры менен ойношпогула. Биз чарчадык 30 жылдан бери көрүнгөн проститут саясатчыга ишене берипчи. Көрүнгөнүн колун жетелеп эптеп бийликке барыш үчүн көрүнгөнүн колтугуна кире качкан проститут саясатчылардан биз чарчадык. Бизге ушул мындайки иштеп атат. Конституциянын гаранты, биздин доверие, биздин ишеничибиздин гаранты, биздин бир эле ажыбыз бар. Бул киши жакшы иштеп атат. Ушул кишинин командасын, ушул кишини колдойбуз. Мамлекеттин тагдыры менен ойнобогула, элдин мына ушкандай чыдам менен да ойнобогула. Ошол ишибиз баардыгыңардын ишиңерге ийгилик, аман болгула, бар болгула. Урматтуу достор, мына бүгүн маалымат чыкты. Жалал Абадтагы Манас шаарындагы Акылман лицейинин курулушунун баасы 400 миллион сомго төмөндөтүлдү дейт. То есть курулуш министри Эрдан Орунтаев ревизия кылып чыгып, анан бааны 400 миллион сомго төмөндөттү. При этом ошону менен бирге эч кандай сметасы кыскарган менен курулуштун сапаты төмөндөгөн жок экен да. Курулуш мурда кандай пландалса, ошондой жасалат. Болгону 400 миллион сомго арзан жасалат дейт да. Бул эмнени билдирет? Бул деген бир эле ошол жада калса ошол президенттик лицейден дагы булар Ташиевтер жана анын каршкырлары ушул жерден дагы олчойгон пайда көрүп, балдардын рызкысынан дагы акча урдайбыз дешкен. Буга окшогон ондогон объекттер салынды. Жалал Абадта, түштүктө жүздөгөн объекттер салынды. Ошолордун баардыгын текшериш керек. Анткени ал жерде баардыгында Ташиев и Ко иштеген. Ташиевдин немелери, жеп жутарлары иштеген да. Ошолордун курган курулуштардын баардыгын сметаларын карап чыгыш керек. Качестволарын карап чыгыш керек. Анан мына мен азыр көлдө жүрөм, Каркырада. Могу жерде
Каракол Эңилчек жолу дешти. Ошол жолдун баасы бүгүнкү күндө кече 8 миллион долларга кыскартылыптыр. То есть ошол сметасы дагы жанагы Акылман лицейи сыяктуу 8 миллион долларга төмөндөтүлүптүр. Ошону менен бирге жолдун сапаты төмөндөбөйт. Жолдун сапаты мурда кандай пландалса, ошондой курулат. Бирок 8 миллион долларга арзан курулат. Себеби мурдагы транспорт министри Абдысатар Сыргабаевдин тушунда ушул немеде транспорт тармагында көптөгөн ушундай келишимдер түзүлгөн. Абдысатар Сыргабаев болсо Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы болот да. Көргүлө маселенин баары каякта жатканын. То есть бул эми албетте Сыргабаев ал Минтранс, ал аткаруучу Ташиев эмне десе ошону аткарат. А нар жакта кептин баардыгы буйрук берген, анан аркасында туруп алып туруп, ушундай алишам саясат кылып, чөнтөгүн толтуруп, анан өкүрүп бакырып элдин алдында башкача сүйлөп, өзүнөн башканын баардыгын кокочо кылып жүргөн Ташиевдике барып такалат маселенин баардыгы. Ошондуктан жанагы Кыргыз нефтегаздагы желген акчалар баардыгы чындык. Ошо ушинтип четинен чыгып атат. Эгерде да масштаб түрдө текшере турган болсо, Ташиевдин жанагынын командасынын жасаган коррупциясынын өлчөмү эсепсиз болуп чыгат. Буга ошол укук коргоо органдары мындай тыкыр көңүл буруп, эсеп палатасы баардыгы кайрадан аудит кылып, бүттүгүн эсептеп, ревизия кылбаса болбойт.